Мугалим бул мөмөлүү бир дарактай, тамырында билим суусу аккандай, табиятты жаш муунга таанытып, талыбастан ташка тамга баскандай. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында, ак эмгегин даңазалап жазышкан канчалаган калемгерлер чынында. Мен Кубанова Нургүл Узаковна 1975-жылы 15 февралда Ысык Көл областындагы Түп районуна караштуу Талдуу Суу айылында жарык дүйнөгө келгем. Талдуу Суу айылындагы Мукай Элебаев атындагы орто мектепти бүтүргөм. Билимим жогорку Кыргыз Республикасынын Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясын бүтүрүп, сүрөтчү керамист адистигине ээ болдум. Азыркы учурда Ысык Көл областынын Тоң районуна караштуу Эшперов айылындагы Мукамбет Төгдүров атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде көркөм өнөр, технология мугалими болуп эмгектенип келем. Адамга билим дүйнөсүн мугалим ачат. Мугалим бул окутуучу, тарбиячы, советтик улуу педагог, новатор Василий Александрович Сухомлинский мындай деген: балдардын жөндөмдүүлүгүнүн, таланттарынын башаты колдорунун учунда. Манжаларында чыгармачылык ойдун булагы менен азыктанган эң ичке жипсымал агымдар бар. Башкача айтканда, баланын колунда канчалык көп чеберчилик болсо, бала ошончолук акылдуу. Ал эми мугалимдин жөндөмдүүлүгү өз билимин, тажрыйбасын, мүмкүнчүлүктөрүн ыраттуу түрдө колдоно билүүсү. Чыгармачылык жугуштуу, аны башкага өткөрүп бер деп Альберт Эйнштейн айткандай, мугалим өзүнүн билимин, тажрыйбасын окуучуларына үйрөтүү керек. Мугалим кандай болуш керек? Билимдин казынасына бай, тажрыйбасы мол, бир катар артист, сүрөтчү, жазуучу, ырчы, кеңешчи сыяктуу изденүү мугалимдин инсандык дарамети. Балдар менен аяр жана чыгармачылык мамилеси, өз элинин эртең үчүн зор жоопкерчилигин сезген тазалыгы, улутун өз мээнети менен сугарган мекенчил болушу керек. Ар бир бала бул жылдыз, ар бир жылдыз өзгөчө жаркырап күйүп турсун десек, аларга убакыт жана күч жумшоо керек. Жылдыз канчалык жарык болсо, биздин жашообуз ошончолук толуккандуу жана жарык. Менин мугалим катары окутуудагы максатым окуучулардын таанып билүүсүн өнүктүрүү, сабаттуулукка үйрөтүү, окуучулардын табият тартуулаган жөндөм шыктарын өстүрүү, көркөм өнөрүнө жана байыртадан муундан муунга келе жаткан уузчулук, чеберчилик, кол өнөрчүлүккө кызыгуусун калыптандыруу, өз ара достук мамилени жана айланадагылар менен мамиле түзө билүү көндүмүн өстүрүү. Окуучулар менен тыгыз иштеп, райондук, областтык кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарга ээ болуп келебиз. Окуучулар менен бирге Казак Республикасынын Талдыкоргон калаасында өткөн Жети суу эл аралык көргөзмөсүнө катышып, диплом жана сертификаттарга ээ болдук. Бул да болсо окуучуларым үчүн, мен үчүн да чоң сыймык. Алдыда менин максатым күн сайын өсүп өнүгүү, чыгармачыл иш-аракет жумшалса, демек анда мугалим болом мөмөлүү. Ынтымактуу менин мектеп жамаатым, биргеликте колдоо көрүп турамын, бирге иштеген эжейлерим, агайлар бир туугандай болуп калган убагым. Сергектик сезимдерге дайым тунган, мугалим бүтпөс обон, бүтпөс дастан, түгөнгүс түйшүктөргө сугарылган, мугалим болгонума сыймыктанам.